Assalamu alaikum dostlar. Qandaysыздар? Тыныстарбы? Достар, бұл Сузақтың адырлары, көріп чөп жоқ. Чөлге айланып барататты. Чөлге айланып баратат, көріп атасыздар. Экологиялық катастрофа десе деле болот муну. Билинбеген катастрофа бәрі берчек. Мынандай алғанда. Негізі мұнын неден пайда болушун билесиңерди барыңар. Азыр мен ушул жөнүндө айткым келет. Сиздерге бөлүшкүм келди. Азыр мен дагы бир жерди көрсөтөм. Муну биз көрүп турган адырлар. Какыраган таш, какыраган мындай кызыл куму чыгып, чөлгө айланып баратат да мына. Бирок мына тарапты карасаңар, бул жерде бирөө атайын мындай мамлекеттен арендеге калып эгет. Ар дайым жашыл, ар дайым чөптөр өсөт. Мына жөнөкөй турганда дагы чөптөрдүн көптүгүнү карагыла. Мынагы майлы мына буудай экиптир. Бирок мына чөптөр калың бар да. Мына мал тийбеген жерлер, айван тийбеген жерлерде чөптөрдө өскөнүнү карагыла. Мынаяктар уже чөлдөшүп баратат. Бунун себептерин өздөрүңөр барыңар билесиңер. Достор, бекер жайыт жер деп эле, жайлоого койлорду айдап, эптеп эле акча кылабыз дегендей ойдон алыс болуп, кичине бир жаратылышты дагы коргошубуз керек. Бул жер кой, ушул койлор бардыгын айдаганыңдан кийин айвандарды чөпүн жеп, анан тебелеп, мындай ургу бышып чөптөрдүн бышкыча эле анан жок болуп кетет. Тепселеп, тепелегенден кийин аны тепселеп койгондон кийин мындай чөлгө айланып барат да. Барган сайын чөп жоголуп, канча жыл мына көрүп атасыздар, топурак эрозиясы деп коет. Күндөн күнгө чөлдөшүп барат. Дүйнө боюнча дагы чөлдөшүү өтө тез. Мунун кесепетинде билесиңер чаң тозон болот. Анан шамалда чаң көтөрүлүп, бүт адамдарга ушул чаңы барып, бүт жерди экологиялык зыян жеткирет. Эми муну көпчүлүк эле колдобойт. Неге дегенде бул жерде көпчүлүктүн кызыкчылыгы бар. Ошо айванчылык, койчулук менен жүрөт биз эл. Но эч болбогондо бир 3 жыл тийбесе ушул жерге өздөн өзү мына уруктап, чөптөр жашылга бүркөнүп, баа дарактар күчөйүп барат. Айвандарды эле, койду, малды айдабаса 3 жыл катуу карап, өкмөт ушуну көзөмөлгө алса, бүт жер жашылданып кетет өзү негизи. Эми бул адамдарга жакын жерлер, тооларга берип, же болбосо башка жайыт жерлер жок болсо, кыскартыш керек айванчылыкты. Адам өзүнүн зарылчылыгынан сырткары мындай чарбаны дагы кыскартса болот. Өтө ашып кеткен мындай көптү чогулткан менен көпчүлүккө мынандай жерлерди көпчүлүктүн акы кетип калат да. Негизи бул көпчүлүктүн адамдардын акы. Чөлдөшүү. Буга бардыгы адам өзү, адамдын напсы, адамдын өзү каалоолары, адамдын ач көздүгү өзү себеп болот достор. Туура көпчүлүк сын жазышы мүмкүн. Каяка барат, тиричилик сен кыласыңбы деп. Жок. Мен бир ортолукка келишин каалайм. 3 жыл ушундай тийбесе бардык жер мынандай чөп басып кетет достор. Билесиңер, мындай тосуп койгон жерлерди кичине болсо дагы ушул жерде мындай тосуп койсо, ушул жер 2 жылдын ичинде көгөрүп кетет. Мындай карасаңар, көңүл бурсаңар ушундай. Эми жалпы адырларыбызды ушинтип бир 3 жылга киритпей койсо, бардык жер болушунча 5 жыл болосо көп жылга ушундай мораторий коюп, корук кылып ушундай коюп коюш керек. Болосо барган сайын мындай чөлдөшүп, бирөө мындай кайдыгер болуп эле кетип атат да. Менсиз эле боло берет, мен билбейм, мен кичине эле адаммын деп. Но биздин бала чага биз өзүбүз жашайбыз. Мен мына ушул жашка кирип
билбейм, эсте албайм бул адырларда айбан бакканымды. Үйдө эле бакканмын. Көчөдө бакканмын. Бирок ал жерлерде от азыр деле бар. Мындай суу жок жерлерибизде чөлдөшүп кетет да. Достор, бул менин жеке ойлорум. Андан чоң неме жасабайм, кандайдыр хайп жасап андай ниетим жок, бирок жүрөгүм, боорум, мекеними ачып жатат. Барган сайын мынандай адамдарга мусор, чаң көбөйүп, экологияга дагы көңүл бурушубуз керек. Экология дегенде биз анчалык көңүл деле бурбайбыз, бир онун чочурттагы нерсе деп кабыл кылып коебуз. Сузак, достор, бул Аскар атанын жогору тараптары. Мен сиздер менен Жаныш Турманов, блогер.